$50.000 баалап атабыз. Өткөндө $30.000 беришкен, казактар берген жокпуз. 50.000. Саламатсыздарбы, урматтуу Репортер KG YouTube каналынын көрөрмандары. Бүгүн биз Ысык-Ата районундагы Кебек би айылына келип калдык. Бул жакта Мыктыбеков Максат агабыз арашан койлорун багат экен. Анда эмесе сиздер менен чогуу чарбасы менен таанышалы. Ассалам алейкум, кандайсыз? Максат аке. Сизге келип калдык, чарбаңыз менен таанышалы деп. Бул арашан койлордун өзгөчөлүгүн, деги эле арашан кою жөнүндө бизге кененирээк маек куруп берсеңиз. 20 жылдан бери арашан породасы коюн багып жүрөбүз. Бу жерде 150 тубар коюбуз бар. 160 козусу бар. Быйылкы төлдүн. Бу жерде 2 кочкордун козулары. Бул арашан порода боюнча айтып кетсек, биринчиден эт багытында көп салмакты берет. Анан сулуулугу дагы бар. Берки чарба койлорго караганда көп эле айырма бар. Сатсаң да акчасы көбүрөөк болот. Кыйынчылык бар. Тоют маселеси, жем чөбүн даярдаш керек, буларды койчуларга акча төлөш керек. Оңой жумушу жок да. Бир жылда 10 ай жайылат. Анан тубарды калганда 2 ай, 1 ай жакшылап жемдейбиз, шөптейбиз. Анан 1 ай туут 1 айда болот, мартта башталат, апрелге чейин. Жем чөбүн беребиз, аябай неметип. Анан бир жылда ушу 10 айында жайыт менен чыгабыз да. Бир койдун баасы $5.000 чейин сатып атабыз. $2.000, $3.000, $5.000 чейин. Азыр көп болду кардарлар келип атышат. Өзбекстан мамлекеттен келип атышат, Казакстан мамлекеттен келип атышат, Кыргызстан 7 областынан келип атышат. Көбү кармап калышты азыр арашанга кызыгып. Кээ бирөө квартира саткандар бар экен, жалаң арашан багабыз. Ушундай учурлар болуп атат. Кардарлар көп азыр. Кочкорлор мына $30.000 бааланды азыр. Мен өзүм чарбамда айтып кеткенде. Анан былтыркы козу кочкорлор бар. $3.000, $5.000 кочкорлор бар. Күзүндө сатыкка чыгат алар. Эсимде бул бир 4 жыл мурун бир кочкорубуз бар болчу, ошону $5.000 сатканбыз. Таласка, Улан деген жигитке. Үйдү баштап жаңы үй салып атабыз, ошол кочкордун акчасы менен салып атабыз. Көбүнчө арашан менен кармайбыз, анан уйлар да бар, швид породасында кармайбыз. В основном көбүнчөсү бул арашан кой менен алектенебиз. Ошо 1-июнда ярмарка болгон Беловодский жакта. Ошол жактан бир жигит менен таанышып, менден бир кой алды $2.000. Ошол жигит айтты, квартирамды сатып, азыр арашан кармап атам деп, чогултуп атам деп. Мурда ак кой эле бакчыбыз, мериноз. Анан бул кошуна айылда бир өзбек агабыз турчу, гисар кармачу. Анан ошонукун көрүп алып кызыгып бала кезде. Анан алып келип сурап кочкорун кошконбуз койлорго. Ошондон эле кызыгуу жаралып кетти неме. Сулуу чөт экен булар, чоң чөт экен жагы. Ошо бойдон эле багып калдык. Ушул койдо береке бар деген чын экен. Жүн кылчык жүн болот булардыкы. Уяң эмес, бир жылда бир кыртырабыз. Биз баштап жүргөндө анда азыраак болчу. Кочкорду издечүбүз. Ар кимден алып. Кочкорунда каны келиш керек койлорго. Кээ бир учурда келбей калат. Сатып башканы алып келебиз. Баасы чыкканы, көтөрүлүп кеткени бул. Эт менен эсептегенде ал баа чыкпайт. Бул канына карайбыз, сулуулугуна карайбыз. Кулак, жүн бар тең теп келиш керек да. Анан кийин баасы чыгат. Азыр жайкысын бир койчум бар. 30.000 төлөп беребиз айлыгын айына. Тамак ашым, телефон единицасын бар моюнубузда. Кышкысын болсо дагы 2 рабочий алам. Бирөө койчу, бирөө үйдө караш. Бул кочкордун кайманасы Зидан. 2 жашта.
Boyun бийиктиги 1,5, салмагы 191. Бойдон экинчи мест алдык, вес боюнча үчүнчү мест алдык. $50,000 баалап атабыз. Өткөндө $30,000 беришкен. Казактар берген жокпуз. 50,000. Атасы сатып алганбыз. Энеси өзүбүздүн чарбадан чыккан. Өзүбүздүн коробуз чарбадан чыккан кочкор. Бу жерде тургандар 1 жаштык кочкорлор сатыкка $5,000, $3,000. Бул чоң кочкор 3 жашка келди. Бул дагы сатылат. Баасын $10,000 деп атабыз. Сүйлөшүү жолдору бар. Бир 30 тоннадан ашыгыраак жем алабыз. Өзүбүздүн поляларыбыз бар. Арендага алабыз. 15 гектар аренда алып жүрөм. ППС'тин жерин. Ошону иштетебиз. Үлүш жерибиз болсо 7 гектардан ашыгыраак үлүш жерибиз бар. Арпа себилет, беде себилет, эспарцеп себилет. Анан быйылкы кургак жыл болуп калды. Быйыл сатып алдык 1000 түк дагы. Анан жемди күзүндө дагы бир 20 тоннадай сатып алабыз го. Буюрса чыгып кетебиз кыш ошону. Бул кубокто былтыр Чүй областынын выставкасы болгон Кемин районунда. Ошондо Зидан менен бой менен биринчи мест алганбыз. Ушул жерде турган кубок, медальдар, дипломдор баары ушу Зидан кочкорго таандык.